Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 11 класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы түрдүү кесип ээлери. Грамматикада сүйлөмдө себеп менен натыйжанын байланышын билдирүүнү үйрөнөбүз. Бүгүн сабакта Кыргызстандагы тартыш кесиптер жөнүндө маалымат менен таанышасыңар. Ал тартыш кесиптердин биздин коомго зарылдыктарын аныктайсыңар. Сүйлөмдө себеп жана натыйжа экөөнүн ортосундагы байланышты кантип билдирүүнү үйрөнөсүңөр. Кесиптин түрлөрүнүн мисалында окшоштуктар тестин иштөөгө машыгасыңар. Түрдүү кесиптердин ээлери жөнүндө айтып жана жазып бересиңер. Сабактын жүрүшүндө суроолорго жооп издегиле. Кыргызстанга кайсы кесиптер керек? Эмне үчүн? Божомолдогула. Азыркы учурда Кыргызстан көбүнчө кайсы кесиптеги адистерге муктаж? Эмне үчүн муктаж? Алар кайсы чөйрөлөрдүн адистери? Өзүңөрдүн божомолуңарды дептериңерге жазгыла. Балдар, силердин божомолуңар азыр биз окуй турган маалыматтар менен канчалык деңгээлде дал келгенин салыштырабыз. Маалыматтар менен таанышкыла. Кыргызстан ушул кесиптерге муктажбы деген суроого ой жүгүрткүлө. Дүйнөдө илим, техника, ылдамдык менен өнүгүп жатканда, өлкөбүздө катардагы эле адистер тартыш. Айрымдары такыр табылбайт. Буга байланыштуу Спутник Кыргызстан ар кыл тармактар муктаж болгон кесип ээлерин тактап көрдү. Маалымат ар бир министрлик менен мекемелерден алынды. Биз окуй турган текстте кээ бир терминдер оор. Ошол терминдердин маанисине көңүл буруп окуп чыгалы. Анестезиолог. Анестезиолог. Бул операция учурунда өпкө, жүрөк, мээ, бөйрөк органдарынын иштөөсүн аппараттын жардамы менен көзөмөлдөп туруучу врач. Андан кийинки врач остеопатолог. Бул сөз грек тилинде скелет, сөөк жана оору деген сөздөрдөн турат. Демек, остеопатолог бул сөөк булчуң ооруларын дарылоочу врач. Эми силер менен жаңы маалыматты окуп баштайбыз. Жогоруда берилген суроо эсиңердеби? Кыргызстан бул адистиктерге эмне үчүн муктаж? Ушул суроого жооп издеп окуйбуз. Медицинада бир топ кадрлар жетишпейт. Алсак, үй бүлөлүк дарыгер, анестезиолог, психолог, соттук медициналык эксперт, остеопатолог, клиникалык фармакологдор тартыш. Андан сырткары мамлекеттик ооруканаларда трихолог, чач жана тери боюнча дарыгер жок. Алар аз санда айрым гана жеке менчик медициналык борборлордо эмгектенет. Кандай деп ойлойсуңар? Ушул азыр биз окуган трихолог жок деген жыйынтыкты кайсы маалымат агенттиги берди? Ал маалыматты кайдан алды? Ооба балдар, туура айтасыңар. Ал маалымат агенттиги Спутник Кыргызстан.
Биз ал жөнүндө бир аз мурунураак тексттен окуп чыктык. Демек, Спутник Кыргызстандын изилдөөлөрүнө көңүл буруп улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар жөнүндө. Кырсык болгон аймакта иштеген атайын психологдор жок. Алар жада калса штатта каралган эмес. Ошондой эле аскер дарыгерлери радиохимиялык коопсуздук боюнча кесипкөй адистерге муктаждык күчтүү. Кырсык болгон аймакта иштеген атайын психологдор жок. Алар жада калса штатта каралган эмес деген сүйлөмдөгү штат сөзүнүн маанисин кандай түшүндүңөр? Өлкөбүз үчүн зарыл, бирок аз кездешкен кесиптер жөнүндө маалыматты окууну улантабыз. Азыркы окуй турган текстте кездеше турган жаңы сөздөрдү карап алалы. Арфа. Бул арфа музыкалык аспабы. Бала арфада ойноп жатат. Кийинки слайдты карагыла. Каскадер. Бул кесипти көпчүлүк окуучулар билет деп ойлойм. Гример. Анда эмесе, ушул кесиптер жөнүндө жана ушул музыкалык аспап жөнүндө кийинки текстти окуйбуз. Маданият. Өлкөнүн аталган чөйрөсүндө кесипкөй адистер жетишпейт. Алсак, маданий иш-чаралардын чыгымы менен кирешесин эсептей алган экономист, автордук укук менен алектенген атайын юристтер жок. Анысы аз келгенсип, арфа аспабында ойногон музыкант, жогорку билимдүү каскадер, жарык берүүчү жана гримерлор табылбайт. Спорт. Өлкөдө спорт жаатында илимий кадрлар жокко эсе. Мисалга, спорттук диетолог, психолог жана антидопинг боюнча кадрларды издеп табуу өтө кыйын. Жаңы сөз. Күнөскана. Күнөскана. Сүрөттү карап, сөздүн маанисин түшүнөлү. Айыл чарба жөнүндө окуйбуз. Өлкөнүн айыл чарба тармагында бүгүнкү күндө агроном, зоотехник, селекционер аз санда. Тамчылатып сугаруу, күнөскана боюнча кесипкөй жумушчуларга өлкөбүз муктаж. Геология боюнча окуйбуз. Кен байлыктарга бай Кыргызстанда геммологдор жок эсе. Бул кесиптин ээлери баалуу таштардын курамын, өзгөчөлүгүн аныктайт. Азыр өлкөдө Совет мезгилинде тарбияланган 1-2 гана геммолог бар. Ал эми минералдарды изилдеген минералогдор аталган тармакта аз гана санда иштейт. Тексттин дагы бир бөлүгү курулуш жөнүндө. Марк Шейдер жер алдындагы курулуштун изилдөө иштерин жүргүзөт. Топографтар тартыш жана электр долбоорлоочулар жокко эсе. Алар ири кубулуштарга электр чубалгыларын өткөзүү жана жайгаштырууну долбоорлойт. Эми тексттин акыркы бөлүгүн окуйбуз. Байланыш тууралуу. Өлкөдө IT технологиялар боюнча юрист, маалыматтык технологиялар жаатындагы укук менен алектенет. Кибер коопсуздук менен алектенген адистер, бизнес-аналитиктер аз. Мисалга, Кыргызстан боюнча 4-5 гана криптограф бар. Алар өздүк маалыматтарды коргоо, чечмелөө боюнча иштешип,
бул иштер менен алектенет. Спутник Кыргызстан агенттигинин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда ушул жогоруда аталган 8 тармактагы адистиктер жетишпейт. Окуганыңарды канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Анестезиолог кандай кызмат аткарат? Каскадер кайсы тармакка тиешелүү кесип? Баалуу таштардын курамын, өзгөчөлүгүн аныктаган кесиптин аталышы кандай? Чындыгында Кыргызстан ушул кесиптерге муктаж деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн муктаж? Өлкөдөгү ишканалар кайсы кесип ээлерине муктаж деп ойлойсуңар? Ушул суроолорго жооп жазгыла. Балдар, суроолорго жооп бере алдыңарбы? Азаматсыңар. Эгерде биз текстти окуп түшүнүп алган болсок, тексттеги сөздөр менен тесттерди аткарабыз. Сабактын күтүлүүчү натыйжасында белгиленгендей, окшоштуктар тести жалпы республикалык тестирлөөдө бул тестти аткара билүү өтө маанилүү. Анда эмесе машыгалы. Бүтүн менен бөлүктүн катышын табабыз. Эталон жуп, ботаника, биология. Жооптордун варианттары: маданият, гример, гемолог, геология, допинг, антидопинг, фармакология, медицина. Ушул 4 варианттын бирөө туура. Ойлонуп, таап көрөлү. Окшоштуктар бүтүн менен бөлүктүн катышынын негизинде да түзүлөт. Туура жооп азыркыда Г варианты. Анткени бул вариантта үлгү жуптагыдай бүтүн менен бөлүктүн катышы көрүнөт. Фармакология бул медицинанын бир бөлүгү. Ботаника биологиянын бир бөлүгү болгон сыяктуу. Мына ушундай ой жүгүртүү менен тест аткарабыз. Кийинки тестке көңүл бургула. Кесип, кесибине байланыштуу колдонулган буюм катышын табабыз. Музыкант жана арфа. Бул эталон жуп. Көңүл буруп карагыла. Музыкант бул кесип, арфа анын аспабы. Эми төмөндө берилген 4 варианттын кайсынысында кесип менен кесипке байланыштуу буюм берилген? Ойлонгула. Үлгү жуптардын байланыштарын аныктап көрөлү. Туура жооп бул жерде В. Кесиптин аталышы гример. Ал эми гример колдонгон буюм щетка. Эмне себептен А варианты туура эмес деп ойлонуп жатасыңар? Ооба, А варианты туура эмес. Себеби анестезиолог кесиптин аталышы, ал эми халат бул ал колдонгон буюм эмес, бул кийим. Ошондуктан А вариантын туура дегендер адашкан болот. Балдар, тесттерди кантип аткарууга машыктык. Эми биз Кыргызстанга кайсы кесип өтө зарыл деп ойлойсуңар,
анын себебин түшүндүрөлү. Таянышты карагыла. Биринчи сүйлөмгө кандыктан, кан үчүн, кан себептүү деген мүчөлөрдү улап, андан кийин экинчи сүйлөмдү коебуз. Бул схема менен иштелген бир сүйлөмдү окуп чыгалы. Кыргызстанда суу ресурсу кеңири болгондуктан электр тогун экспорттоочу адистер зарыл деп ойлойм. Же болбосо ушул эле сүйлөмдү башка мүчө менен окуп чыксак. Кыргызстанда суу ресурсу кеңири болгон үчүн электр тогун экспорттоочу адистер зарыл деп ойлойм. Үчүнчү мүчөнү деле кое алабыз. Кыргызстанда суу ресурсу кеңири болгон себептүү электр тогун экспорттоочу адистер зарыл деп ойлойм. Балдар, акыркы тапшырма өз алдыңарча аткара турган жооптуу тапшырма. Тапшырманы кантип аткарууну чогуу талкуулап алалы. Интернет булактарынан Кыргызстанга зарыл болгон кесиптер жөнүндөгү бир нече маалыматтар менен таанышып чыккыла. Маалыматтарга таянуу менен текстти улантып жазгыла. Таяныштарды пайдалангыла. Таяныч катары силерге суроолор сунушталды. Балдар, өз алдыңарча аткарууга берилген тапшырманы ийгиликтүү жасаш үчүн видео сабакты кайрадан көргүлө. Биз берген таяныштарды колдонгула. Бүгүнкү айтылган кесиптер Кыргызстанда эмне үчүн тартыш болуп жатат жана мунун себеби кандай натыйжага алып келет? Ушул багытта ой жүгүрткүлө. Текст жазып жатып, биз берген бүгүнкү материалдарды пайдалангыла. Жазган текстиңерди мугалимиңерге жиберип, анын кеңештерин күткүлө. Алган кеңештер боюнча текстиңерди кайрадан оңдоп, түздөп, жакшыртылган вариантын өз портфолиоңарга сактап койсоңор болот. Бул силердин чыгармачылык жумушуңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.